Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Tell me why I'm falling. Көптү көрдүм, сендей жерди көрбөдүм. Көпкө көндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күйүүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм. Шаркыраган соонун үнүн сагындым, шаңшып учкан бүркүт сымал талпындым. Шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кеттеп жалындым. Ушул кыргыз жерим, сенден такыр чыкпайын, кыргыз элим сенден карыш жылбайын. Кандай жашап, кандай өмүр сүрсөң да, кандай иштеримди жумуш кылбайын. Бул өзүң берилген ант экен да бул. Азыр ушуну окуп атып эле, как говорится, кому пролили слезы наворачиваются. 2 күн болду көрбөй калдым. Бул сезимдер, билбейм, бул жүрөктү жарып чыккан сезимдер. Мен ошон үчүн сиздерден сурап атканым, кантип чыдап жүрөсүздөр садагаларым деген ошондой да. Кантип силерди эмне байлап турат да, кайсы чынжыр кармап турат. Мен ошол шамал, ушу Кыргызстан тарапка шамал уруп баштаганда айттым да, шамалга мен ала кет деп жалынам да. Бул кусалык, бул сагыныч, бул чыдам жетпей, ошол шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым деген ошол күлкүнү укпай калдым да. Анан айтып атпайсыңбы, курсак ачка, анан мынасы ачка, мунусу ачка, тыйыны жок анысы. Жок зат. Көкүрөгүң ток болсо, анан жегениң аш болот. Көкүрөгүң ачка болуп турган болсо, көөдөң сыздап турган болсо, сага могул жерде бир бүтүн козун бышырып койсо дагы, ал аш болбойт сага. Бул кусалык сезими башка, аны акча менен өлчөнбөйт. Мына ушул топурак, ушул суу, ушул жараткан мейли бербей байлыгыңды, көтөрөм жалганда жаркылыкты, суранан бир өзүңдүн көз жумулуп, кеткиче тасасак да ыйман. Мага айтасыздар да, тиги менен барып иштешпейсиңер, буга барып кошулуп албайсыңар. Мен зар эмесмин иштегенге. Иштешкенге мен зар эмесмин садагалар. Эгерде мен иштей, ушунчалык иш керек болгон болсо, мен Акаевден деле алып алат элем, Бакиевден деле алып алат элем, Атамбаевден деле алып алат элем. Мен кантип жашайм да балдарым эмнени калтырам. Мына октябрдагы берген, сентябрдагы берчү карызыбызды бере албай калдык. Октябрга жылдырып, октябрда бере албай, ноябрга жылдырып, мына Кытайдан расмий түрдө эскертүү келип атат садагаларым менин. Кагылайындарым, могу жерден 15 000 рубль табабыз деп жүрүп, жериң кетип бартат, элиң кетип бартат, келечегиң кетип бартат деп какшап атканым ушул го. Неге? Молдо Кылыч өз кезинде айтып какшаган бойдон өтүп кетти. Эмнеге калыбын айтканды укпай койдуңбу өз? Неге кече Чике мампурт болбойчу десе окубай койдуң? Ушул жерде ошол чыгарманы окуган канча киши бар деп сурасам, мен кечирип койгом, 3 киши чыкпаса керек ошонун чыгарманы. Неге окубай калдым? Неге ой жүгүртпөй калдым? Неге эртеңкини ойлобой калдым? Биз моңдо болтабыз да, басып кетип бартабыз, мына жерге жеттик, Кыргыз, мына жерге жеттик. Дагы бир кадам бүттүн кеттиң жоксуң. Токто деп тосуп атса, неге токтобой атасың? Токто деп атабыз да, токто. Бийлигиңе да айтып атабыз токто деп, элге да айтып атабыз токто деп, неге токтобой атабыз? Айламай, же ант иштеппи биз токтобойбуз деп? Не болду? Же каргыш болду бизге, не болду? Өзүң билбей кал, билгенин сөзүн укпай кал деген каргыш болду бизге. Токтотолу шайлар, менин акылым жетпей калды. Мына ушул нерсени суу деп айтып атабыз да, биз какшап ушул суу экен десе, бул суу эмес деп атасыңар да, айланайындар, бул суу эмес деп мени жеңип атасыңар да, бул суу эмес деп. Аны не дешимдер? 97-жылы парламентте туруп айткан экенмин, айланайындар, бензин жок, солярка жок деп ыйлап аттар мезгилде. Күндөр келет, Кыргыздын 1 литр суусуна 2 литр бензин ала турган күндөр келет десем, депутаттар күлгөн катты.
Муну жомокчуну карагыла. Күлгөн, ошолор тирүү. Бул кайдан чыккан бала? Эмне деген жомокду айтты? Мына азыр самолеттен учудасың. Манаска келгиле, айланайында 1,5 литр легенда деген суум 50 сом турат го. Ал ичи табызба 50 сом. А 1 литр бензинин 33 сом турат го. Демек, мунун 1 литри 100 сом болуп атпайбы? 50 сомдан 100 сом болуп атат, эки бөтөлкө алсаң. А 100 сомго сиз 3 литр бензин коюп атпайсыз. Неге кезинде айтканда түшүнбөйсүң да, ыйлап, өткөндө айттым эле да, жүрөгүмдүн тилинбеген жери калбады депчи. Тешилбеген жери калбады, айламай. Дагы эмне кылыш керек? Дагы кантип айтуу керек? Не деп сүйлөө керек? Орусча айтсам түшүнбөсө, кыргызча айтсам түшүнбөсө, эмне кылышым керек? Кантишим керек? Мына эжеке менден 1000 жолу рахмат айтам. Стоило, чтобы при жизни услышать такие слова, хотя бы вот такие слова услышать. Сизге рахмат. Бар болуңуз, аман болуңуз. Мен ар бир жүрөгүмдүн ичиндеги чеккен кылдарымды сезип турсуз. Жөнөкөй жаштар эмес. Эл өзү каалап калып келип отургузгандан биринчи элге кайрылган микрофон экен. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт туугандар. Мына менин колумда турган микрофонду бардыгыңыздарга бул тарыхый микрофон болуп калат. Себеби дегенде биздин президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевич Жапаров эл бинасына чыгып биринчи жолу ушул микрофон менен учурашкан. Бул микрофонду биз жөн жерден кармап турган жокпуз. Ушул жерде 7 дубандын жаштары турат. Ушул жаштар бүгүн билим кербенин аттанып отурушат. Ушул микрофонду биз Кыргызстанда эң алдыңкы болгон мектепке тапшыралы деп чечти балдар бардыгы. Ушусунда так ушул микрофон менен сүйлөгөн экен. Ушул азыр жаш демилгелүү билимдүү жигиттер ушул микрофонду аппаратураны Кыргызстанда эң алдыңкы болгон мектепке тапшырып койсок деген демилге көтөрүп атышат. Анда кийинки сөздү келиңиз сиз сүйлөп коюңуз. Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз калкым. Урматтуу келечекте улуу муундун жана орто муундун бардык демилгечилери жана өсүп келаткан жаш муундарыбыз сиздерге алдыңыздарга албан жакшы ийгиликтерди, сиздерге ушул жакшы илим алып ата энеңиздерге, мамлекетке, бүткүл дүйнөгө жакшы кызмат кылууңарга биз өзүбүз ушул 7 дубандан келген жаштар чын жүрөктөн тилектешпиз. Анан биз белгилеп кетчү нерсе Кыргызстанда айыл өкмөттөрдө, айылдарда окутулуп аткан мамлекеттик мектептердин ичинен Ноокат билимканасын биз тандап алдык. Ошол жерде мына 30 жылдан бери, эгемендүү болгонубуздан бери, 30 жылдан бери жетишкен ийгиликтерин айтып кетти, басы айтып кетпесек болбойт. Себеби 30 жылдын ичинде 130 окуучу кызыл аттестат алган экен. Кызыл аттестатка окуптур. 34 окуучу алтын медаль жана алтын сертификат менен окууну бүтүрүшкөн экен. Эң кызыктуусу эле бизге кызыктырган, жаштарды таң калтырганы бардык окууну бүтүрүүчүлөр, мектеп окууну бүтүрүү, орто мектепти бүткөндөр. Жогорку окуу жайга эң алдыңкы ОРТ деген бар, орто. Ошону 170 балл менен эң төмөнкү окуучусу ошону ээлейт экен. Анан өткөндөр бардыгы бюджетный системада окуйт экен. Бюджетте окуйт экен, эч кандай контрактты окубайт экен да. Ошол себептен ушу Ноокат билимканасынын негиздөөчүсүнө жана 7 директоруна жана ушул мугалимдер жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол билимкананы биз башка Ноокат билимканасын бүткүл Кыргызстан боюнча ар бир мектепке жайылтууга мына 7 дубандын жаштары бел байладык. Даярданыңыздар жана окуучулар жакшы окуңуздар. Ошону кааламакчыбыз биз. Рахмат. Кол чабыңыздар. Бул жигитке берели. Урматтуу ата-энелер, той болгон
жакшылык болгон жакшы, бирок ысырапкерчиликти тойлорду азайтыңыздар. Анын ордуна билим берүүгө, балдарга көңүл буруңуздар. Мен ишенем, буюрса биздин Кыргызстаныбыз жакынкы жылдары IT тармагында өлүккө эң алдыңкы мамлекеттин катарына кирет. Гүлдөгөн Кыргызстанды чогуу курабыз. Анан кайдыгер эмес инсандарды, жаштарды, бардык эле муунду инсандарды Кыргызстандын Кыргыз мамлекетинин жарандарын катарыбызга толуктаңыздарды чакырабыз. Биз алдыдагы коюп аткан максатыбыз акыркы ушул келерки 10 жыл, 5 жыл, 10 жылдын ичиндеги биринчи кадамыбызды ушу билим тармагынан баштадык. Дүйнө жүзүндө алдыңкы университеттерде окушат экен. Ушул аппаратты биз ошол мектепке тартып алып чечтик. Анда сизге берип койсоңуз. Ноокат билимканасынын жетектөөчүлөрү, негиздөөчүлөрү, ошол жердеги салым кошкон директор жана мугалимдер жамааты ушул микрофон сиздерге баратат. Бул жөнөкөй эле микрофон эмес экен. Бул Садыр Жапаровду эл өзү каалап такка алып келип отургузганда биринчи элге кайрылган микрофон экен. Анда кийинки сөздү ушул жерде биздин Үсөн деген аксакалыбыз бар. Ушул жаштар 7 дуанга аттанып атышат. Келиңиздер бир батаңызды берип коелу да. Не дейсің, бұл жерде şu қандай деген далайдалар Қырғызстан, Қырғыз Республикасының içінен суруп шыққан далай залқарлар, далай инсандар шыққан. Ошолордун қатарында биздин жолбашчыбыз Азыз Сургулчулук эл оозуна айтылып, бата менен келип такка отуруп жаткан премьер-министр, убактылуу президент орун аткаруучу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ушу келечекте жаштарга ушунчалык символ берип, духуна дух кошуп, келечекте жүрөктөрүн ойготуп турган бунун көрөгөчтүгү уша жөнөкөй жаштар эмес, келечекте ошондой залкар инсандардан болсун. Жана Кыргызстаныбызда өнүп келе жаткан ушул билим деңгээлиңиздер, билим кербениңиздер үзүрлүү болсун. Ушу бири-бириңиздерге улуудан кичүүгө өтүп жаткан салтты улап жүрүңүздөр. Ар дайым жакшылыктын жарчысы болуп жүрүңүздөр. Өмүрүңөрдү Алла Таала эч качан аз кылбасын. Жараткандын алдында ушул калкка, элдин уулу болуп жүрө бериңиздер. Дайым жолуңуз шыдыр болсун, а? Çok rahmat sizler de çok. Anda bardığınlarga al jol. Жақсы кылып келсин.